Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биздин бүгүнкү видео сабагыбыздын темасы эгемендик доордо адабиятка келген калемгерлер же учур адабияты тууралуу учкай сөз деп аталат. Демек, биз 1991-жылдан баштап 2021-жылга чейинки 30 жыл аралыгында адабиятка кандай жаңы ысымдар келди? Кимдер жигердүү эмгектенди? Кандай жаңы чыгармалар жаралды? Кайсыл чыгармалар ала тоонун алкагынан ашып, эл аралык деңгээлге көтөрүлдү? Поэзия, проза, драма, адабий сын котормодо кандай жаңылыктар болду деген теманын тегерегинде учкай сөз кылып, жалпы обзор беребиз. Анда алгач проза жөнүндө сөз кыла кетели. Проза жаатында соңку мезгилдерде кимдер жигердүү иштеп, кандай сыйлыктарга татып, кандай чыгармаларды жараткандыгын айта кетели. Булардын сап башында 60 жаштан жогорку курактагы калемгерлерди айта турган болсок, соңку мезгилдерде чет тилдерине которулуп, эл аралык сыйлыктарга татып, окурмандардын жана адабий сынчылардын бүйүрүн кызытып жаткан бул жазуучу, драматург, журналист, романист Султан Раевдин чыгармалары десек болот. Тактап айтканда, соңку 2 романы Притча роман деп койсок болот, Жан жаза жана Топон. Топон романын жазуучу өзү ыймандык апаат жөнүндөгү роман Притча деп атаган. Андан кийинки авторубуз тарыхчы, жазуучу, журналист, публицист, Лондондогу BBC радиосунда көп жылдар бою иштеп, журналист катары таанылган. Соңку мезгилдерде Айта бер менин кегимди, Бакшы менен Чыңгызхан жана Мисмилдирик Беделдеги каргыш деген улуу үркүнгө, улуттук боштондук кыймылына арналган романдары менен таанылган калемгер бул Арслан Койчиев. Арслан Капай уулу Койчиев. Беделдеги каргыш. Мисмилдирик. Роман. Миң 1916-жылы үркүн Кыргыз элинин башына түшкөн эң оор сыноолордун бири. Владимир Ильич Ленин башында турган большевиктердин партиясы Россия империясындагы бийликти ээлегенден кийин гана үркүндүн кесепетинен качып бозуп, Кытайда жүргөн кыргыздарга туулган жерине кайтууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эгер Николай II тактан кулабай, кыргыздарга карата жүргүзүлгөн геноцид улантыла бере турган болсо, элибиздин келечеги кандай болмоктугун элестетиш кыйын. Так ошол опурталдуу учурдун алгачкы башталган кезиндеги кыйын кырдаалдарды Арслан Койчиев Беделдеги каргыш романында өтө чеберчилик менен сүрөттөгөн. Ал эми айым калемгерлердин арасынан соңку кезде жигердүү иштеп, өзгөчө үй бүлө жана аялдар маселесин кайра козгоп, өзүнүн алгачкы жан шерик, акыл касас деген аңгемелер жыйнагы менен таанылган жазуучу, публицист Илимпоз Топчугүл Шайдуллаева экендигин дагы айта кетишибиз керек. Ал эми 50 жаш, 60 жаштан ылдый карай кете турган болсок, акыркы мезгилдерде абдан катуу иштеп жаткан Рухеш порталынын негиздөөчүсү, алгач ыр, андан кийин котормо, андан кийин сын жазып, соңку мезгилдерде романга ыктай баштаган жазуучу бул Олжобай Шакир. Бул калемгердин эски тегирмендин орду, Куюн доор, Адам плюс деген китептери соңку учурда кайра окурмандар тарабынан талкуунун чордонунда жүргөндүгүн айта кетишибиз керек. Ал эми андан дагы ылдыйлай турган болсок,
Кубанычбек Аркабаев деген жазуучу, котормочу акыныбыз көбүнчө сатирага басым жасап, прозалык жыйнагын чыгарып, учурда Апенди чалыштар деген төбөн басмага даярдап жаткан учуру. Ал эми андан дагы ылдый 40 жашка чейинки жаш калемгерлердин дүбүртүн карай турган болсок, тилекке каршы жаш прозаиктердин саны өтө аз. Азыр жаш прозаиктердин арасынан суурулуп чыгып, республикада өткөн ар түрдүү мелдештерге катышып, байгелүү орундарды жеңип алган Иззудин биздин үй деген чыгармалары менен таанылган Элдияр Элчибек деген жаш прозаигибиз бар. Эми драматургияга баш багалы эгемендик доордо албетте биздин улуу муундун өкүлдөрү 70-80-90 жаштагы аксакал драматургтарыбыз калемин колунан түшүрбөй, айрымдары көбүрөөк, айрымдары азыраак санда драма жазды. Ал эми 40-50 жашка чейинки калемгерлерди карай турган болсок, булардын саны өтө аз, жок десек болот. Эгемендик доордо адабияттын астанасын аттап, жалгыз гана драматургия менен таанылган бул биздин драматургубуз Кайрат Иманалиев десек болот. Тилекке каршы соңку 30 жыл аралыгында драматургтар өтө аз чыкты. Мурдагы эле жашы өйдө эле калган 50-60-70-80 жаштан жогорку драматургтарыбыз өздөрүнүн пьесаларын жазышты. Биздин кийинки сөз кыла турган тармагыбыз бул котормо. Албетте, сайыз учуруна караганда котормо менен шугулдангандар, алектенгендер өтө аз болду, бирок бар. Мен ошолордун айрымдарына токтоло кетейин. Соңку 20-15 жыл аралыгында баш көтөрбөй, бүтүндөй өмүрүн, күчүн, энергиясын жалаң гана котормого сайган, учурда 70 жашка чукулдап калган биздин акын, котормочу агабыз бул Кубанычбек Басылбеков деп койсок болот. Жалпы жонунан котормого арналган 15тен ашык китеп чыгарганга үлгүрдү. Жалаң чыгыштын үлкөн акындарынын китептерин, чыгармаларын жарыкка чыгарып, котормочу катары таанылды. Учурда дагы абдан күнү түнү жигердүү иштеп жаткан котормочубуз. Андан кийин 50 жаштан ылдыйкы курактагы котормочуларды айта турган болсок, Таштанбек Чакиев деген акын котормочубуз көбүнчө прозалык чыгармаларды кыргызча таржымалдап келатат. Тагыраак айта турган болсок, кадимки классик жазуучу Чеховдун Кутучадагы адам, Иван Алексеевич Буниндин Караңгы аллеялар деген аңгемелер жыйнактарын кыргызча сүйлөтүп, өзүнүн улутташтарына тартуулап жаткан учуру. Андан кийинки дагы бир белгилүү, таланттуу, атактуу акыныбыз жана котормочубуз бул Назгүл Осмонова. Назгүл Осмонова поэзияны дагы, прозаны дагы куштун эки канатындай кылып, жанаша бирдей деңгээлде которгон калемгер десек болот. Чыгыштын дагы, батыштын дагы калемгерлерин кыргызча сүйлөтүп келатат. Маселен, япондордун калемгери Юнеско Акутагава деген калемгердин Мандариндер, Сыйкырдын керемети, Жөргөмүштүн желеси деген аңгемелерин которду. Пастернактын чыгармаларын кыргызча оодарды. Иван Буниндин Күзүндө деген чыгармасын жана Нобель сыйлыгынын ээси Латын Америкасынан чыккан атактуу калемгер Габриэль Гарсия Маркестин бир топ аңгемелерин, Эгемберди Эрматов деген эл акынынын Мухаммед пайгамбар деген дастанын англис тилине которду.
жана педагог алипенин автору балдар жазуучусу Сулайман Рыспаевдин Айжаз менен Бегулан деген аңгемелерин англисче сүйлөтүп, кыргыздын үнүн англис окурмандарына жеткирип келатат десек болот. Адабий сынга келе турган болсок, албетте Союз учурундагыдай адабий сынчылар жок. Ошол эле Кеңешбек Асаналиев, Салижан Жигитов, Кадыркул Даутов, Абдыган Эркебаев, Осмон Акын Ибраимовдор керек болсо 25-30 жашында студенттик курагында эле алгачкы адабий сындарын жазып, китептерин чыгарып, жалпы журтка таанылган. Тилекке каршы учурда 40 жашка чейинки калемгерлердин арасында сынчылар жок. Поэзия жанрына келе турган болсок, албетте адабияттын башка салаларына караганда бүгүнкү күндө поэзия жанрында активдүү, күрдөлдүү, жигердүү иштеп жаткан акындардын саны абдан көп. Башкача айтканда, биринчи орунда турат десек жаңылышпайбыз. 50 жашка чейинки акындарды карай турган болсок, бүгүнкү күндө абдан саны көп. Көпчүлүгү жазуучулар союзуна мүчө болгон, көпчүлүгү китептерин чыгарган, көпчүлүгү жумурай журтка таанылып, төбөсү көрүнүп, акын катары калеми төшөлүп калган десек жаңылышпайбыз. Демек, эгемендүүлүк доордо 1991 жылдан 2021 жылга чейинки 30 жыл аралыгында адабияттын астанасын аттап, өздөрүнүн аргымагын таптап, акындык жүзүн көрсөткөн 30-40 чакты акындын сүрөттөрү бул жакта турат. Ар биринин атын атабай эле коеюн, көпчүлүгүн силер тааныйсыңар деп ойлойм. Мына бул биринчи сүрөттө тургандар, булар 40 жаштан 50 жашка чейинки курактагы акындарыбыз. Ал эми кийинки сүрөттөгүлөр болсо 25 жаштан 35-40 жашка чейинки биздин таланттуу, ата калайга, даңкы далайга тараган акындарыбыз десек болот. Андыктан ушул жерден биз акындарыбыздын айрымдарынын ырларына токтололу, себеби бизге бөлүнгөн убакыт чектелүү. Анда ушул сүрөттө көрүнүп турган айрым акындардын ырларына чогуу күбө бололу. Кайрылуу. Көкүрөктө жаралган көпөлөктүн көп жыл бою канатын көкөлөттүм. Оюм өстү, ополтуу боюм өстү. Ошентсе да эр жетип өсө элекмин. Мен жетилбей, мага окшоп сен жетилбей. Мезгил өттү, эл күткөн эр жетилбей. Мээлеп жүргөн коңшуга жем болчудай, мекенибиз өксүүдө тең жетилбей. Көптү билдим, көп иштер себеп болду. Көк асаба көөдөнгө желек болду. Бүгүн мага калдыркан канат эмес, бүркүттөрдүн канаты керек болду. Көкөй кесип эл жердин таланышы, көздөн ушту көк жалдын жаралышы, кыл чайнашкан кылычтын мизиндеги, кыргыз үчүн кыйчалыш заман ушу. Улуу сөздү унуткан уландарым, учут болсо уурудай кубанганым, уйпаланган токолдой жалдырабай улуу жолго бет алчы суранганым. Тура бербей бир нерсе кылыш керек, туура жолго тумандан чыгыш керек. Шибеген муч эмес, бүгүн бизге шилтеген умурт кеткен кылыч керек. Асылдыкты таркаткан үрөнүндө, азаматтын жетилген түнөгүндө, айкөл манас, абалкы күмбөздө эмес, ар бириңдин мекенчил жүрөгүңдө. Алып кара куш шилтеген канат болгон, артыңдагы балдарга сабак болгон, арбактарга милдетиң арта бербей, алың жетсе, ар бириң манас болгон. Нарсулуу Кургубаева. Сана сыркооң менен журтум аман бол. Окуган Гүлзат Астаналиева. Алыстыкты жазыш азыр кандай оор. Алыстыктан арзышсага
андан оор. Сан içinde sargaldakтай кылайган. Санасыр коң менен жүрдүм. Аман бол. Келемдебей, сенден кетүүгө чалып, кайтар жолдо кадамыбызды шалып. Аманбыз дейт үнү менен апамдын. Кең дүйнөнүн бир бурчунан кусалып. Ошол үндөн кайраталып талып кыз. Биз мезгилге карыз тузбуз, калыспыз. Эртең кайра кулайбыз деп бооруңа, бүгүн сага алыстыктан алыспыз. Кайтабыз деп кайрылып да бөлөнүп. Сенден кеттик. Кеткен себеп жүйөлүү, сен аман бол. Себеби жок кырсыктан. Бул дүйнөнүн бүлүк-бүлүк соккон жүрөгү. Бул дүйнөнүн бүлүк-бүлүк соккон жүрөгү. Зайырбек Ажыматов. Доско кат. Салам дос. Мен баягы жолдо турам. Сага бир барсам деген ойдо турам. Билбеймин, кайда экенин башка достор. Ортого мезгил дубал орнотулган. Турмушка куурчак болуп ойнотулган. Көр тирлик кызыгына батып алып, билинбей туш тарапка чачырадык. Дүйнөнү багынткандай басып кеттик, болгону бирден сулуу катын алып. Эх, досум, кандай таза балдар элек. Сөөлөткө, шөкөттөргө алдана элек, достукту ыйык тутуп баарысынан чок сыңар, жалын чачып жанган элек. Чогулуп манас, обон, жаңыр угуп, жаштыктуу өнөр үчүн сайган элек. О, азыр убакыт жок көрүшкөнгө, арманды, кубанычты бөлүшкөнгө. Жадаттуу супсак көздөр, сылык сөздөр. Мен бүгүн сага атайын барайынчы. Ыр окуп, анан досчо сөгүшкөнгө. Эх, досум, өмүр деген аргымакты. Шашабыз карап алып алды жакты. Билемин канча боздоп ыйласак да, бизге эч ким кайрып бербейт ал буракты. Эмүтүк ырдап бербейт баягыдай, капилет жоготконбуз калмуратты. Обонун уккан сайын ыйлайт жүрөк. Мени бир оор сана кыйнап жүрөт. Барында бапыратып мактай албай, калдык биз ошол досту барктай албай. Эх, досум, а мен болсо оңолбодум. Махабат дартка айланды аякпаган, дагы эле өксүгүмдү жоготподум. Дагы эле баягыдай азаптанам, дагы эле жетимсирейм, кусаланам, дагы эле ыр жазам деп ушаланам. Дагы эле кечир, анан кырс бойдонмун. Дагы эле тамаша айтсаң ызаланам. Ha баса, коркпо бирок тоорулам деп. Азыр мен баягыдай ичпей калдым, мас болуп милицияга түшпөй калдым. Салам дос. Мен баягы жолдо турам. Сага бир барсам деген ойдо турам. Эсимде экзамендер бүтүп калган. Эл толгон жерден уна күтүп калгам. Жаз эле жука көйнөк кийип алып, жамгырга калып бир аз үшүп калгам. Жыкчыйма, аялдама, адам батпайт. Жылууга жамгыр төгүп кадамдатпайт. Бири-бирин жөөлөп өтүп улуу кичүү бирине бири барып амандашпайт. Аңгыча унаа келди толуп алып, арт жактан жайланыштын орун алып, биз түшкөн автобуска түшүп калды, бирини ымыркайын колун алып. Ортоктош болуп жолдо сапарыма, олтурду келип менин катарыма, баш аяк суу болсо да аяр карайт баласын катып алган чапанына. Бала да олтурбай тынч ыйлап келди, басылбай энекесин кыйнап келди, жүзүнөн жаш эненин бакыт көрүп жүрөгүм бир башкача туйлап келди. Эне да кайыл болуп тоңгонуна, энтеңдеп бара жатат жолдомуна, бар жокко түшүнбөгөн бал дилгезим балалык келип турду ойлорума. Ашынган элден бөлөк эрке элем, апамды далай кыйнап эркелегем, атакем баарын алат керек болсо асманда айды да алып берсе дегем. Ал кезде келет бүтпөй баяндагым, аягы чекити жок баяндарым, апамдын ачуусуна тийген күнү атакем болчу жалгыз таянганым. Эң кымбат атам апам, жакындарым, эч кимге алмаштыргыс асылдарым, канатың жайып дайым кучагы кең канча ирет жамгырлардан жашырбадың.
Азыр мен терең ойго түшүп турам, айылымдын жытын эңсеп күтүп турам, төрүнө биз чоңойгон үйдүн жетпей, төгүлгөн жаанда калып үшүп турам. Сароорук салыкты чекпесемби, сагынган айылыма жетпесемби, бүтпөгөн түйшүктөрдүн баарын таштап, бүгүндөн калбай туруп кетпесемби.